30-bölüm. Tengir Musaga emneni buyursa oşonun baarın Musa Israil uuldarına aytıp berdi. Israil uuldarının uruu başçılarına Musa mınday dedi. Tengir mınday buyruk berdi. Kim Tengirge uada verse je özün özü tıyууга söz berip kargansa, anda al aytkan sözdөрүн buzbasın. Oğuzdan çıkkandın bardığın atkarsın. Egerde Tengirge ayal uada verse je жаш чагында атасынын төрүндө жүргөндө өзүн өзү тыюуга сөз берсе, атасы кызынын убадасын же өзүн өзү тыюуга сөз бергенин угуп макул болсо, анда кызы бардык убадасын орундатсын, өзүн өзү тыюуга берген сөзүн аткарсын. Эгерде атасы аны угуп бирок тыйып койсо, анда кызы убадасын, өзүн өзү тыюуга берген сөзүн аткарбай эле койсун. Теңир кызды кечирет, анткени аны атасы тыйып койгон. Эгерде ал кыз күйөөгө чыгып кетип, анын мойнунда өзүн байлаган убадасы же оозунан чыккан сөзү калса, аны күйөөсү билип макул болсо, анда аял убадасын орундатсын, өзүн өзү тыюуга берген сөзүн аткарсын. Эгерде күйөөсү билип ага тыюу салса, анда анын мойнундагы убадасын же өзүн байлаган оозунан чыккан сөзүн жокко чыгарган болот. Ошондо аялды Теңир кечирет. Жесир аял же күйөөсү менен ажырашып кеткен аял кандай гана убада бербесин, өзүн өзү тыюуга кандай гана сөз бербесин, бардыгын аткарсын. Эгерде аял күйөөсүнүн үйүндө убада берсе же өзүн өзү тыюуга сөз берсе, аны күйөөсү угуп макул болуп тыюу салбаса, анда аял бардык убадасын орундатсын, өзүн өзү тыюуга берген сөздөрүнүн баарын аткарсын. Эгерде күйөөсү угуп аларды жокко чыгарса, анда аял оозунан чыккан бардык убадаларын жана өзүн өзү тыюуга берген сөздөрүн аткарбай эле койсо болот. Аны күйөөсү жокко чыгаргандыктан Теңир аны кечирет. Бардык убаданы жана өзүн өзү тыюуга берген бардык сөздү аялдын күйөөсү беките алат жана жокко чыгара алат. Эгерде күйөөсү ал тууралуу уккандан кийин көп күн өтсө да унчукпай койсо, анда ошонусу менен аялынын убадасын жана анын мойнундагы өзүн өзү тыюуга берген сөзүн бекиткен болот. Анткени ал тууралуу уккандан кийин да унчуккан жок. Эгерде аларды уккандан кийин жокко чыгарса, анда ал аялынын күнөөсүн өз мойнунан алган болот. Күйөөсү менен аялдын ортосундагы жаш чагында атасынын үйүндө жүргөн кыз менен атасынын ортосундагы мамиле тууралуу Теңирдин Мусага осуяттаган мыйзамы ушундай. 73 забур. Кудайым, эмнеге бизден биротоло баш тарттың? Эмнеге өз жайытыңдагы койлорго каарың кайнады? Эзелтен бери өзүң алган, өзүңө энчи кылып сатып алган элиңди, өзүң жашаган Сион тоосун эсте. Түбөлүк урандыларды аралап өт, душман ыйык жайдагы бардык нерселерди талкалады. Ыйык чогулушөт жерде душмандарың чуу салып жүрүшөт. Биздин белгилерибиздин ордуна өз белгилерин коюп алышкан. Алар өздөрүнүн дарактардын чырмалышкан бутактарынын үстүнө көтөрүлгөн айбалтыларга окшотуп көрсөтүштү. Азырда сенин үйүңдөгү оюм чийимдерди балталар менен, айбалталар менен бир заматта кыйратышты. Алар өзүңдүн ыйык жайыңды өрттөп жиберишти. Өзүңдүн ысымың турган үйдү таптакыр булгашты. Алар жүрөктөрүндө буларды таптакыр талкалайбыз дешип, Кудайдын жердеги жыйын жайларын бүт бойдон өрттөштү. Биз өзүбүздүн белгилерибизди көрбөй калдык. Пайгамбарларыбыз да жок, арабызда бул канчага созуларын билген киши да жок. Кудай, душман бизди качанга чейин кордойт? Душман сенин ысымыңа дайым эле тил тийгизе береби? Эмне үчүн өзүңдүн колуңду, өзүңдүн оң колуңду тартып алдың? Аларды өзүңдүн жүрөгүңдөн сууруп алып, арабыздан жок кыл. Кудайым, жер ортосунда куткаруу алып келген кылымдардан берки падышам, өз күчүң менен деңизди бөлдүң, суудагы жылаандардын баштарын талкаладың. Сен Лебиатаңдын башын талкалап, чөлдөгү адамдарга тамак бердиң. Булак менен өзөндөрдү чыгардың, албуут дарыяларды соолуттуң. Күн да сеники, түн да сеники. Айды, жылдыздарды жана күндү сен жараттың. Жердин чегараларын бөлдүң, кыш менен жайды жараттың. Ошондуктан эстегин. Душман Теңирге тил тийгизип, акылсыз адамдар сенин ысымыңды жамандап жатышат. Өзгө күчкөнүңдүн жанын жырткычтарга салып бербе. Азап тарткан элиңди түбөлүккө унутпа. Өз келишимиңди кара. Анткени жердеги караңгы жерлердин баары зордук зомбулуктун жайына толуп кеткен. Эзилген адам маскара болуп келбесин, жакыр менен алсыз сенин ысымыңды даңктасын. О Кудай, ордуңдан туруп, өз ишиңди корго, акылсыз адамдын сени күн сайын шылдыңдаганын эсте. Душмандарыңдын кыйкырыгын унутпа, сага каршы көтөрүлгөндөрдүн ызы чуусу тынымсыз күчөп бара жатат. 22-бөлүм. Аян өрөөнү тууралуу пайгамбарчылык. Сага эмне болду? Эмне үчүн сенин бүт элиң үйдүн төбөсүнө чыгып алды? Бакашака түшкөн, толкунданган шаар, шаңдуу шаар. Сенин өлгөн элиң кылычтан өлгөн жок, согуштан кырылган жок. Сенин жол башчыларыңдын баары бирге качышты. Бирок алар жаасыз эле колго түшүштү. Канчалык алыс качышпасын, сенин жоокерлериңдин баардыгы байлануу,
Ошондуктан мени жайыма койгула. Мен катуу уйлайм. Элимдин кызынын башына аламат түшкөндө мени сооротом деп аракет кылбагыла деп айтып жатам. Анткени эгедерден, Себайот теңирден аян өрөөнүнө аламат түшүргөн адам кугун тебелеген, дүрбөлөң салган күн келди. Дубалдарды уратып, кыйкырып жатышат. Алардын кыйкырыгы тоого жетип жатат. Эйлам саадак көтөрүп бара жатат. Арабада турган адамдар, атчандар келе жатышат. Кир калканын колун алды. Мына сенин эң сонун өрөөндөрүң майдан арабаларына толду. Атчандар дарбазанын тушуна катарга тизилип турушту. Алар жүйүттүн жабуусун сыйрып алып жатышат. Ошол күнү сен кедр жыгачынан жасалган үйдө сакталып турган куралга көз жибересиң. Бирок силер Дөөттүн шаарынын дубалында тешиктер көп экенин көрүп турасыңар жана төмөнкү көлмөгө суу топтоп жатасыңар. Силер Иерусалимдеги үйлөрдү белгилеп жатасыңар. Дубалдарды бекемдеш үчүн үйлөрдү уратып жатасыңар. Эки дубалдын ортосуна эски көлмөнүн суулары үчүн суу сактагыч куруп жатасыңар. Бирок муну жасап жатканды көрбөй жатасыңар. Муну эбак эле чечип койгонду карабай жатасыңар. Ошондуктан Теңир, Себайот теңир, ушул күнү силерди ыйлаганга, кайгырганга, чачыңарды жулганга, белиңерге зумбал байлаганга чакырат. Бирок мына шаттык жана кубаныч. Өгүздөрдү да койлорду да союп жатышат. Эт жеп, шарап ичип, бүгүн ичип жейли, анткени эртең өлөбүз деп жатышат. Себайот теңир менин кулагыма муну ачты. Бул мыйзамсыздыгыңар силер өлгөнгө чейин кечирилбейт, деди Теңир, Себайот теңир. Теңир, Себайот теңир мындай деди. Жөнө, падыша сарайынын кызматчысы, сарай башчысы Шебнага барып мындай деп айт. Бул жерде сенин эмнең бар, бул жерде сенин кимиң бар? Эмне үчүн сен өзүңө бул жерге асканын бооруна мүрзө оюп жатасың? Ал өзүнө бийик жерге, асканын бооруна мүрзө оюп жатат, өзүнө аскага турак жай оюп жатат. Мына Теңир сени алып киши ыргыткандай ыргытып жиберет. Тоголоктоп, мыкчып салат. Сени түйүнчөккө түйүп, кең жерге топтой кылып ыргытып жиберет. Сен ошол жерде өлөсүң. Ошол жерде эң сонун майдан арабаларың мырзаңдын үйү үчүн шылдың болот. Ошентип сени турган жериңден түртүп жиберем. Сени даражалуу жериңден кулатышат. Ошол күнү өзүмдүн кулум Хилкиянын уулу Элиакимди чакырам. Ага сенин кийимдериңди кийгизем, белин сенин куруң менен курчайм, сенин бийлигиңди анын колуна өткөрүп берем. Ошондо ал Иерусалимдин тургундары үчүн да, жүйүт үчүн да ата болуп калат. Анан Дөөттүн ачкычын анын ийинине салам. Ал ачат, эч ким жаппайт, ал бекитет, эч ким ачпайт. Аны бекем жерге кагылган мыктай кылам. Ошондо ал атасынын үйү үчүн атак даңктын тагы болот. Ага атасынын үйүнүн, балдарынын жана неберелеринин бүт даңкы илинет. Үй буюмунан тартып акыркы музыкалык аспаптарына чейин илинет. Ошол күнү дейт Себайот теңир, бекем жерге кагылган мык бошоп, суурулуп жерге түшөт. Ага илинген жүктүн баары түшөт. Анткени Теңир ушинтип айтып жатат. 3 бөлүм. Сүйүктүү бир туугандар, силерге мен экинчи катымды жазып жатамын. Эки катымдагы эскертүүлөрүм менен силерди туура ой жүгүртүүгө чакырууга аракет кылдым. Ыйык пайгамбарлар аркылуу буга чейин айтылып келген сөздөрдү, Теңирдин жана куткаруучунун элчилер аркылуу берген осуяттарын унутпооңорду каалайм. Баарынан мурда акыркы күндөрү өздөрүнүн дене кумарлары боюнча иш кылган шылдыңчылдар келерин билип койгула. Алар анын келем деген убадасы гана. Ата-бабаларыбыздын деле көзү өтүп кетти. Башында кандай болсо, азыр деле баары ошол бойдон деп айтышат. Анткени ошондой ойлогондор асман менен жердин башында эле Кудай сөз аркылуу, суудан жана суу аркылуу жаратылганын билгилери келишпейт. Бирок байыркы дүйнө топон суу аркылуу жок болгон. Ал эми ошол эле Кудай сөз аркылуу сакталып турган азыркы асман менен жер от үчүн сакталып турат. Сот боло турган күнгө, кудайсыздар жок боло турган күнгө чейин сакталат. Бирок сүйүктүү бир туугандар, Теңир алдында бир күн 1000 жылдай, 1000 жыл бир күндөй экени силерге белгилүү болсун. Кечигип жатат деп кээ бирөөлөр ойлошсо да, Теңир өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Бирок ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан баардыгы тобо кылыш үчүн бизге көпкө чыдайт. Теңирдин күнү болсо ууру сыяктуу келет. Ошол күнү асман чарт-чурт этип жок болот. Табият элементтеринин баары кыйрап жок болот. Жер жана жер үстүндөгүлөрдүн баары өрттөнүп кетет. Эгерде баары ушинтип жок боло турган болсо, анда Кудайдын күнүнүн келишин каалап жана күтүп жаткан силердин жашооңор канчалык ыйык, канчалык такыба болушу керек. Ошол күнү асман өрттөнүп жок болот. Табият элементтеринин баары жалындаган отто эрийт.
Бирок биз анын убадасы боюнча адилеттик гана өкүм сүргөн жаңы асман менен жаңы жерди күтүп жатабыз. Сүйүктүү бир туугандар, ошону күтүп жаткандыктан анын алдына таза жана кемчиликсиз болуп, тынчтык менен келүүгө аракеттенгиле. Биздин сүйүктүү бир тууганыбыз Павыл да өзүнө берилген акылмандуулук менен силерге жазып жибергендей, биздин Теңирибиздин чыдамдуулугун куткарылууңар катары эсептегиле. Павыл бул жөнүндө бардык каттарында айтат. Ошол каттарындагы кээ бир нерселерди түшүнүү кыйын, аларды түркөй, бекемделе элек адамдар башка жазууларды бурмалагандай эле өздөрүн жок кылуу үчүн бурмалашат. Демек, сүйүктүү бир туугандар, ушуну алдын ала билгендиктен, мыйзамсыздардын азгырыгына жетеленүүдөн, өзүңөр бекемделген негизден четтеп кетүүдөн сак болгула. Кудайдын ырайымы астында өскүлө. Биздин Теңирибиз жана куткаруучубуз Иса Машаякты таанып билүүңөр өсө берсин. Даңк азыр жана түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин.